Кыргыз Республикасында бизде бир гана крыша, бир гана банкрот бар. Бул Кыргыз Республикасынын кабыл алынган мыйзамдары. 1500 дан алдым, мына квитанциясы. Эшматтан алдым, Ташматтан алдым. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зайдин Жамалдиновдун тапшырмасы менен биздин облуста коррупциялык элементтерди жоюу, мамлекеттик кызматтагы коррупциялык элементтерди жоюу, элге кызмат көрсөтүүдөгү элге жеңилдиктерди түзүп берүү боюнча атайын түзүлгөн иш пландын негизинде иш чаралар менен текшерүү рейдтери жүрүп атат. Мугалим эмнеден мугалим? Баштангыч класс. Баштангыч. Ким укук бериши? Ата-энелердин акчасын чогултуп кармап сейфине салып. Ата-энелер өзү алып келип беришет да. Кантип ата-эне алып келип берет? Сейфине салып кармап отуруп анан поварга берет де. Ким укук берет? Бул мындан ары дагы уланат. Өзүңүздөргө маалым болгондой ошол текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча биздеги ошо социалдык баракчаларыбызга дагы көптөгөн элден кайрылуулар болуп атат, жазып атышат. Ушул текшерүүлөрдүн жыйынтыгы чыкпайбы же чыгабы деген. Эң негизгиси ушу текшерүүдөн жыйынтык чыкса, көпчүлүгү кайдыгер мамиле кылып, ишенбестик кылып, үмүт үзүлүп калгандай ушундан деле текшерүү чыкпайт. Булар барып эле текшерип, ал жерден акчасын алып, ысык тамагын ичип кетип калат деген сөздөр дагы болуп атат. Мен ошол текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча мына өткөндө дагы биз айттык эле, Ноокат районунун Мир Махмудов айыл өкмөтүнүн текшерүүдөн кийин ошол айыл өкмөттүн башчысынын алынышы боюнча андан кийин мына Араван районундагы билим берүү мекемелерин текшерип, техникалык билим берүү лицей Араван району Төймойн айыл өкмөтүндөгү баягы ПТУ деп коебуз, кесиптик лицей, ошолордун текшерүүсү боюнча дагы биздин текшерүүнүн жүрүшүн эфирден көргөнсүздөр. Мына ошолордун натыйжасында Араван райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы кызматынан алынды, акимдин буйругу. Болсо мен зарылыкын айткам силерге. Ата-эне продуктасын өздөрү алып келип берсин, суммасын. Эмне үчүн аласыңар силер акчасын? Акчасын эмне аласыңар? Мен канча жыл айттым, ата-энелер алган, өз алып берсин. Отчетун өздөрү кылсын. Бизде элдин арасында мындай сөз болуп атат. Ар кимдин өзүнүн крышасы бар, ар кимдин өзүнүн домкраты бар. Бирөө бирөөгө кол баягы тийгизе албайт, бийлик тандоо жолу менен жүргүзөт. Мен бекем ишеним менен айтып кетем, бүгүн Кыргыз Республикасынын кабыл алынган мыйзамдары ошол мыйзамдардын сакталышын көзөмөлгө ала турган Кыргыз Республикасынын президенти. Эгерде мамлекеттик саясатты ишке ашырам деген киши болсо, эл үчүн кызмат кылам, мен ошол мамлекеттик команданын ичинде, президенттин командасынын ичинде болом деген жетекчилер болсо, алар бүгүн ошол президентибизге мына баардыгыбыз кол кабыш кылып, ушу жер-жеринде колдоо көрсөтүп, коррупция менен күрөшүүнүн алдын алуу боюнча иш аракеттерди кылабыз. Эгерде мен андай кыла албайм, менин колумдан келбейт, мен ошол ичип жеп көнүп калганмын, коррупцияга көнүп алгам деген жетекчилер болсо, уйкумдан ойгоно албай жатам деген жетекчилер болсо, анда кызматтарын өткөрүп берип, тынч барып үйлөрүнө уктап эс алыш керек. Болду, эми жетет. 30 жыл эл байкуш кыйналып, ушу коррупциялык элементтердин азабын чегип, мына бүгүнкү күндөгү Кыргызстаныбызды итке минген абалга алып келип коюшат. Биздин мына президенттин дагы негизги тапшырмасы ушул, биздин аткарып аткан ишибиздин дагы негизги максаты ушул. Биз элге кызмат көрсөтүүдөгү мамлекеттик структуралардын иштеринин бардыгын жеңилдетүү, ошол мамлекеттик мекеме ишканалардын ичиндеги коррупциялык элементтерди жоюу. Биздин бир гана максатыбыз бар, президенттин ушул тапшырмасын ишке ашырыш. Бизде башка бир жетекчиден барып акча чогултуп алуу, же болбосо башка бирөөнү коркутуп барып ошонун ордуна өзүбүздүн бир тууганыбызды коюп алуу деген бир дагы максатыбыз жок. Эгерде ошондой далил боло турган болсо, биз өзүбүздүн керт башыбыз менен жооп бергенге даярбыз.